Ахунов Турсуналы Абдушкурович 1991 жылы ошол Баткен районунун Жаңырык айылында туулганмын. 2009 жылы ошол Ош мамлекеттик университетинин физика техника факультетинин ошол электр менен камсыздоо адистигине тапшырганмын. 2014 жылы ошол жогоруда айтылган факультеттен ошол окууну ийгиликтүү аяктап ошол электр менен камсыздоо адистигине ээ болгонмун. Анан ошол энергетика тармагында 2016 жылдан бери иштеп келатам. Албетте бул биздин иш эң кооптуу, ары татаал. Анан биздин ушул энергетика тармагында иштегендер үчүн бир чети кызыктуу дагы болуп эсептелет. Биз ошол азыр ушул Баткен участкасында ошол нөөмөттөгү электр куроочу болуп эмгектенем. Биз ушул биздин иш күн сайын ушул эртең менен саат 8:00 ошол нөөмөттү кабыл алуу менен башталат. Нөөмөттү кабыл алып, андан кийин ошол жалпы инструменттерибиздин тактыгы, коргоо каражаттарыбыздын баардыгынын комплектин бир сыйра карап чыгабыз. Көз көрүнгө сынган жери жокпу, баардыгы сроктору жайындабы, ошону бир сыйра жалпы карап чыгабыз. Андан кийин ошол сменди кабыл алып, ошол жалпы шаардын ичинде, анан ошол айланабыздагы бүтүн айылдардан бизге вызовдор, звоноктор түшүп турат. Ар бир абоненттин звоногу биз үчүн маанилүү. Эгерде ушул кандайдыр авариялык учурда же болбосо элде свет өчкөн мезгилде биздин дагы ушул көңүлүбүз эч качан жая албайт. Болушунча эртерээк ошол өчүүнүн причинасын таап, анан эртерээк устранить этип ушул элге сапаттуу, үзгүлтүксүз электр энергиясын берүүгө аракет кылабыз. Анан биздин иш өтө татаал. Күн сайын ушул ар бир иш жайга барганда ошол өзүбүздүн коргоо каражаттарыбызды сөзсүз түрдө текшеребиз. Техникалык коопсуздук эрежесин сөзсүз сактайбыз. Антпесе өзү баары билет, мындай энергетик өмүрүндө бир жолу адашат деген бизде элибизде сөз бар. Бул сөздү техникалык коопсуздук эрежесин сактаган инсан эч качан ушул токко түшпөйт. Андыктан биз ушул болушунча мына азыркы мезгилде элибизде Кудайга шүгүр күндөн күнгө биздин шарт, анан элдин ушул энергетикага болгон талабы күндөн күнгө өсүп атат, шарт жакшырып атат. Ошонун негизинде биз дагы болушунча аракет кылып атабыз. Ошол элди эч качан электр энергиясын өчүрбөй, үзгүлтүксүз жана сапаттуу электр энергиясы менен камсыздоого күн сайын аракет кылып келатабыз. Электр тогу болбосо шаарыбыз көрктүү көрүнбөйт. Үн алгы, сыналгы жылуулук үйлөргө жарык төгүлбөс. Электр тогу болбосо завод, фабрика токтомок. Телефон дагы иштебей, кызыксыз өмүр коштомок. Электр тогу бар үчүн илимден үгүп баратат. Наныңда пышып ток менен жашоого кумар жаратат демекчи. Ошол жалпы энергетика тармагында иштеген биздин кесиптештерди, жалпы кызматкерлерди Кыргыз энергетикасынын 85 жылдыгы менен жана 22 декабрь кесиптик майрамы менен, ошондой эле ошол келе жаткан 2020 жаңы жылы менен жалпыңыздарды куттуктап кетем. Ошол сиздердин жашооңуздордо эч качан жамандыктар болбосун, үй бүлөңүздөрдө ар дайым тынчтык болсун. Ал эми Кыргыз өлкөбүздө тынчтык болуп, элибиз бейкуттукта ошол жалаң алдыга карай умтулуулар болсун. Дайым заманыбыз тынч болсун.